Жо, бойдок жигит эмес. Жигит. Эркек. Ошол эзилбеш керек да. Кандай десем. Ушул жерде үзүп койсоло немени. Кемчилик вообще болгон жок десең. Ошол жагында Бексултан бир аз образга кире албай, намек десең. Тайзим. Кызыктуу окуя айтып берейин. Жолдошум ушпаса керек. Неге ушу суроого эле сен такалып калдың? Саламатсыздарбы, урматтуу Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Албетте, сиздер менен көрүшүп атканыма кубанычтамын. Боздосомун, зарлансамын, муң кансамын, жетемин. Негизи өзү бул ырды мен кичине кезимде 5-6 жашымда атам аябай көп аккордеондо, аккордеон коштосунда ырдап жүрчү. Багы саптары калып кеткенде кулагыма сиңипчи, анан көп жылдан бери ошо чармачылыкка аралашкандан бери ырдасамбы, ырдабасамбы деп жүрүп, так чечилди, ырдадым. Эдил Маматов аранжировкасын жасады. Ага чейин уруксат сурадык сөзсүз түрдө. Жеңиш Айтиев агабыз Кудул, Парадис, ырчы, өзүм чармачылыкта акам. Ошодон сурап бериңизчи десем, сөз түрдө макулдугун сразу эле бериптир Арзыбек эке. Анан баягы ыр бүткөндөн кийин Арзыбек угуп аябай мага жакты, сонун ырдаптыр. Айтурганга 5 деп ушинтип айткан экен, а мен өзүм чалдым. Арзыбек ага чалып, сизге жактыбы десем, аябай жакты. Жубайма да жакты, үй бүлөм менен угуп атабы, сонун аткарыпсың. Буга клип тартышың керек дегенден клип тарттык. Учурдан пайдаланып айткым келет. Сизге чоң рахмат, чоң таазим ушундай сонун ырды жаратканыңыз үчүн. Дагы көптөгөн ырларын берем деди. Буюрса ал дагы ырларына клип тартабыз. Бозоргондон этеги, бозороп туман кетеби. Көптөгөн клиптерди тарттым. 6-7 клибим бар. Алардын катарында эң эле баягы жай ырлардан болду десем болот. Биринчи орунда ушул Бозойго аттуу клибим деп көкүрөктү кагып айта алам. Анткени бул ыр Арзыбек Бедияров агабызга таандык. Бул акебиз кандай десем, эл сүйгөн адам чармачылыкта. Бул адамга жөн эле таазим этиш керек. Таазим. Бул нерсе мен жөнө таазим кылбай атам да. Арзыбек мага шунчалык баягы жакшы аткарыптырсың деп жөн эле белек кылдым агачы. Ошон үчүн таазим кылып атам. Анан учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Арзыбек өзү мага сунуш киргизди. Июнь айларында Арзыбек Бедияров агабыздын репертуарындагы 2 ырды жандүн менен ырдап өзүнчө бир фестиваль болот экен да. Чармачылык адамдар катыша алса болот, жөнөкөй адамдар дагы. Ошол фестивальда 150 000 сом башкы байк экен. Андан тышкары дагы көптөгөн тепкичтерге жетсең болот экен. Ошол эле Арзыбектин ырлары менен. Ошол нерсеге да сунуш жасады. Буюрса экинчи ырын дагы берди, аны дагы аткарабыз. Ошол. Негизи клиптин идеясы сценарий деп коебуз. Сценарийси өзүм эле таандык. Бул сценарий боюнча биз отуруп алып көптөгөн адамдар менен кандай десем кеңеш сурадык. Кандай тартсак бул өзү негизи баягы илгертен ырдалып келген, ата апаларыбыз ырдап жүргөн, баягы унутулуп калган ыр экен. Ошону жаңылап чыктык. Дагы да болсо Арзыбек экенин деле баягы жүрөгүндө жакшы клиптерден болсун, жакшы ырчылардан ырдасын деген ой болсо керек деп бул нерсеге аябай жакшы карадык. Бул клип негизи аябай эле көп чозулду. Анткени оңой клип болгон жок. Өзүңүздөр көргөндөй эле багындай бир фантастический бир нерсе болбосо дагы, бирок аябай эле бир кандай десем,
көп убакытты эмнегедир талап кылды да. Сүрөттүн өзү негизи тартылып бүтүшү 3 күндүн баягы аралыкты кармады. Негизи үй бүлөлүү адам катары мен бир кандай десем, бою узун, анан келбети келишкен, анан более кандай деп коет, орусча айтканда более андай телосложениясы бар эркек кишини элестеттим да. Анан бизде башка эркектер капа болбой эле койсун, Бексултанды эмнегедир көрдүк. Биринчи эмнегедир мага жолдошум айтты, Бексултанды тартпайлыбы депчи. Бексултан куп эле түшөт ушул клипке деп. Андан кийин жакшылап сүрөттөрүн көрсөм, Бексултан чындыгында ушул клипке аябай жарашты, үй бүлөлүү адам катары жарашты. Анан башка балдар да чыкты, бирок ал балдарды биз көрө албадык клиптечи, ал ролду. Эля сестренкам болсо, мен көп айдан бери эле өзү айтып жүрчү, айтырган эже, мен клипке тартыңызчы деп аябай көп жазып жүргөн мага. Хорошо деп жүргөн, бирок убакыт ушул нерсеге дал келиптир, ушул клипке. Элянын негизи ушул баягы клипке жарашты, мүнөзү, баягы баланы сүйүп, кыялданган кыздар катары аябай так эле түштү да. Ошон үчүн ушул 3 карманды мен тандадым. Үй бүлөлүү адамды жакшы көрүп калыш бир баста. Ал нерсени бул жүрөк деп коет. Үй бүлөлүү адам болобу, жөнөкөй адам болобу, өтө бай, өтө кедейби, ал нерсе биздин колубузда эмес. Жашоодо деле көрүп келем. Курбу кыздарым арасында болушу мүмкүн. Таныш жөнөкөй таныш кыздарыбыздын арасында болушу мүмкүн. Бунун аялы бар, жубайы бар. Андыктан сен ал адамды сүйүп кала бересиң. Өкүнүчтүү. Ошол нерсени чагылдыргым келди. Сулуу бир жигит экенсиң, сулуу бир бойдон жүрө бер ой. Жашоодо болуу эле келатат, боло берет да. Бул нерсени токтото албайт. Бул нерсе жүрөк деп коет, андыктан сүйүп да калышы мүмкүн, бирок ал нерсеге албетте ар бир пенде каршы. Ата-эне же болбосо жөнөкөй адам, же болбосо акылмандарыбыз баары эле каршы деп ойлойм. Бирок мен ойлойм, бул нерсе кыздын өзүнүн башында болот. Ошол эзилген айынан ошончо үй бүлө кандай десем, бузулуп атпайбы? Мен айттым, баатан бери айттым, эзилбеш керек. Кыз так эле чечип, баягы чекти коюп койсо, бала да эчтеке кыла албайт. Бала үй бүлөсү менен бактылуу болот. Бул нерсени убагында, эң ысыгында гана токтотуп алыш керек. Мен баш иштеттим окшойт деп ойлойм. Иштеген жокпу? Жок, жүрөк өзү менен өзү иштей берет. Акыл бизде мындай болду да, баягы эми турмуш жолуна аттануу, бул нерсе башың менен кеңешесиң да, жүрөгүң менен эмес да. Мен турмушка чыга берейинби, бул адам, бул инсан сага туура келеби деп сен акылың менен сүйлөшөсүң да, жүрөгүң менен эмес. Анан ошондуктан мен башым менен эле кеңештим, кадам таштардын астында адашпадым десем болот. Суктансам келбейт, сурансам келбейт, сыздасам сезбейт экенсиң. Бул клипте кыз болду уже дальше аракет кылбайт да. Аягында кыз уже баланы өзүнүн жүрөгүнөн алып салат, үмүтүн үзөт. Ошол эле кадр калат. Эгерде кыздын дагы бир биз элге бандай сценарий чагылдыра турган болсок, мисалы үчүн бала менен үй бүлөлүү бала менен жүрүп кеткен нерсе дальше биз чагылдырмакпыз. Бирок ал жерде уже бала кыз менен чындыгында Жазгүл менен аябай эле бактылуу болуп калып атат. Жөн гана ошол кыз, сүрөтчү кыз кыялданып алган башында. Бексултанды сүйүп калган. Бирок бул кыз билген эмес, что бул үй бүлөлүү адам экен.
элдер кызыгып баягы бири немеде калып кетсин деген маселе болду бизде. Негизи бул Бозойго аттуу ырдан кийин мен сразу эле бир жумадан кийин Сен да күт, сен да эле мага окшоп деген ырды чыгардым. Анан биз уже Бозойгону музканалга бергенден кийин, уже каналдарга бүт кетиргенден кийин, монтаж бүткөндөн кийин гана бизге ой келди. Демек ошону биз уландысы бар деп жазып туруп анан кетирсек болмок экен. Анткени Сен да күт, сен да эле мага окшоп деп атпайбы ошол ырдачы. Демек ошол клипти да тартып, уландысын кылып туруп, баланы ошо үй бүлөсү менен калып турган учурунда Жазгүл баягы сүйүп калып, неме сүйүп калып атпайбы, Эляч, берки кыз. Кайра ажыраштырып, мүмкүн ошондой кылып койсок да болот экен эле деп ойлогонбуз, бирок бул жак барбады да. Жүрөкчү. Элдер азыр кичине эле нерсеге азыр турушат, канчалаган комментарий келет. Кандай гана тарбия берип атасың элге дебесин деп, биз ал нерсени токтоттук. Ошол бойдон эле калсын, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Эле өзүнүн бактын таба алат. Ошол сыянгы. Сай боюмда жетинсиң. Мен бир кызыктуу окуя айтып берейин. Жолдошум ушпаса керек. Интервьюн көргөндө. Мага ошол эле кызыктуу болду деп ойлойм да. Негизи мен жанатан бери айтып келбедимби, эле мага тууган болот депчи. Ошондо получается менин жолдошум ал балдыз болуп калат да. Жакын эле балдыз да. Анан уже акыркы съемкага келгенде бири-бирибизди көргүбүз келбей калды да. Нерв болуп, урушупчу, ушундай учурда болот да. Ошол съемочный команда менен чарчап, өзүңөр түшүнөсүңөр, анан үйдө тартылып аткан учурда акыркы ушул эң концовка калганда Эйланы ыйлай турган жери келгенде эле ыйлай албай койду да. Мен кантип жөнөн адам ыйлабайт да, анын сөзсүз бирөө уруш керек же уруш керек турабы. Анан бандай учур болду. Жездеси аябай жини келип кетип, жолдошумчу балдыз экенин унутуп калып, катуу урушуп жүргенде эле ыйлай берди да. Анан кийин мен сиздин балдызыңыз болот, десем, анан кийин ооба деп, анан ал ыйлап бүткөндөн кийин өзүнө келди да. Ошол сыңарындай ошондой бир кызыктуу учур болду. Суктансам келбейт, сурансам келбейт, сыздасам сезбейт экенсиң. Биз айткан нерсени так аткарышты. Эч качан каршылык көрсөткөн жок. Мен андай кыла албайм, мен минте албайм деген жок, образга киришти. Демек мен купулума толду алардын ролдору. Анан дагы бир жолу эң эле бул жерде биринчи орунда бул клипмейкер десем болот. Клипмейкердин монтажы учурунда биз жанында отурдук. Жолдошум экөөбүз канчалаган нерв кетет, канчалаган уйкусуздук, ошондой нерселер кетет. Сейит Зулумовго чоң рахмат, Сейит. Дагы бир менин клиптеримин сонун деңгээлде тартып бердиң десем болот. Сөз мен каарман болуп тартылганга мага доступ жок да, разрешение жок жолдошум тараптан. Баягы аялы менен үйдө ошол жагында Бексултан бир аз образга кире албай кыйналды. Анткени Бексултан чындыгында бойдок бала, үй бүлөлүү болбогон үчүнбү образга кире албады да. Ошол жактарда да бир кызык учурлар болуп атты. Карарган тонун этеги. Клип каражаты негизи сөзсүз түрдө клип кандай жакшы болсо ошончолук көп акчаны талап кылат да. Жөнөкөй клип жөнөкөй акчаны эле талап кылат. Андыктан өзүңүздөр баа берсеңиздер керек. Примерно эсептеп кое бергиле, ошончо кетти. Сулуу бир бойдон жүрө бер ой. Суктансам келбейт, сурансам келбейт, сыздасам сезбейт экенсиң. Негизи билбейм эмнегедир баягы мактаныштан эмес, мактанып алыптыр дебесинчи сураныч антпегиле эч элдер. Негизи клипти эмнегедир баардыгы мактады да. Бирөө мындай болуп калыптыр, же тигиндей болуп калыптыр деген жок. Баарына эмнегедир жакты. Ушунчалык орусча айтканда добрый ыр болуптур. Адамды ушунчалык андай
жүрөгүң сыгып дегендейчи ошондой болду деген гана сын пикирлер келди. Жакшы тараптан ата энеме жакты биринчи орунда, Арзыбек абызга жакты, чармачылык топто Гүлшара Садбакасова эжекеме жакты. Көптөгөн эмгек сиңирген артисткаларга, эжекелериме, агаларыма бардыгына жакты, тууган уруктарга, элдерге да жакты деп ойлоймун. Чындыгында өзүмө да жакты. Буйруса бул деле бир жакшы клиптерим катарына кирди десем болот. Азыркы учурда бир жума болду киргенине интернет булагына. 100 000 уже просмотр бар. Буйруса 2-3 миллион кылып алыптырып, анан кийин жууп берем. Буну отдельно мындай эске алып койгула десең.